Бүгүн 21 апрелде Ысык Көл облусунун Жети Өгүз жана Ак Суу райондорунда Коопсуздук 2026 аттуу биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык окуу башталды. Расмий бөлүктө президенттин жарлыгы жана башкы штабтын ыкчам директивасы тапшырылып, иш-чара дароо практикалык этапка өттү. Негизи жалпысынан ошо кыргыз мамлекетибиздин коопсуздугун бекемдөө максат эң негизги. Мурунку учур менен салыштыруу болбойт. Себеби башка деңгээлде, жогорку деңгээлге чыктык. Кемчиликтер бар. Бирок бул маселелер чечилип атат. Ошондуктан мен ишенимдүү түрдө айта алам. Бүгүнкү күндө бул дагы бизге чек эмес, бийик деңгээлге чыкты. Бул машыгуу облустун гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн коргонуу мүмкүнчүлүгүн чыңдоого багытталган маанилүү иш-чара. Анын жүрүшүндө аскердик абал шартында коопсуздукту камсыздоо, аймактык коргонуу иштерин уюштуруу жана күч түзүмдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу боюнча тапшырмалар аткарылууда. Ошондой эле куралдуу жаңжалды чектөө жана мыйзамсыз куралдуу түзүмдөргө каршы биргелешкен аракеттерди ишке ашырууга даярдык көрүлүүдө. Бул машыгуунун эң негизи максаты бул аскердик башкаруу органдары менен күч түзүмдөрүнүн жергиликтүү бийликтин өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу боюнча. Анан эң бул жерде ошо өзгөчө кырдаалдарда, аскердик абалдарда керектүү чечимдерди ыкчам кабыл алуу боюнча ошол иш аракеттер жүрүп атат. Ушу машыгуунун эң негизи. Окууга Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери менен катар мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу түзүмдөрү, ошондой эле ички иштер, өзгөчө кырдаалдар, улуттук коопсуздук жана саламаттык сактоо тармактарынын кызматкерлери катышууда. Машыгуунун жүрүшүндө айрым аймактарда шарттуу аскердик абал киргизилип, кырдаалды турукташтыруу боюнча тапшырмалар аткарылууда. Резервдик күчтөр чакырылып, стратегиялык объекттер коргоого алынып, блокпосттор коюлуп, коменданттык саат киргизилди. Ошондой эле мамлекеттик органдардын өзгөчө шартта иштөө жөндөмү текшерилип, мыйзамсыз куралдуу топторго каршы аракеттер бышыкталууда. Бул машыгуу 3 күнгө созулуп, 23 апрелде жыйынтыкталат. Дана Гулалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.